Сеулда тамган көз жаш. Авторы Мубара Абдилатипова. 1-бөлүм. Азиз жумушка таң эртең менен жөнөгөндүктөн жеңи кыска көйнөгүнүн сыртынан жеңил курткасын кийди да сыртка чыкты. Колунда ишке кийүүчү жумушчу кийими салынган баштыгы бар. Сырт бир аз суугураак. Кореянын жер шарты Кыргызстанга караганда нымдуу келет. Анын Сеул шаарына келгенине 10 жылдан ашты. Кесиптик лицейди бүтүп, жигитти куракка келгенде өзүнүн 5-6 жаш улуу жердеши менен келген. Жердеши машина менен бизнес жасачу. Жанына алып жүрүп, аны да үйрөттү. Кореялыктар бизге караганда унааны жакшы карайт. Эски машинелери дагы бир караганда кадимки заводдон чыккандагыдай таза көрүнөт. Аны менен 2-3 курдай чогуу жүрдү. Жанында ашыкча акчасы жок болгондуктан машина базарынан бир кыргызды таап алып, ага кошулуп кетти. Анткени ал курулушта иштейт экен. Бул жерге келгенине бир топ жыл болуптур. Ал келинчеги менен жашы үйлөнүп, Кореяга барып иштесе дагы болот дешкенинен, Орусияда иштеп жаткан жеринен Кудай колдоп жолу болуп, бул тарапка келип, баш паанеге алып калышкан. Бара-бара тил үйрөнүп, бул жердин шартына көнүп жашап кетишти. Атайын Кыргызстандан жумуш издеп келген жигиттин азырынча баш паанек кыла турган жайы болбогондуктан боорукер Жаныш үйүнө чакырып, аныкында убактылуу жашап, керектүү документтерин жасап берди да экөө чогуу иштеп калышты. Жаныштын курулуш фирмасы бар. Бир курулушту баалашат да пайдубалынан тартып чатырына чейин толук бүткөрүп, ачкычын ээсине тапшырышат. Бул кардарга да, буйрутмачыга дагы ыңгайлуу. Анда 15 бала иштейт. Аларды жөндөмүнө жараша тандап алыптыр. Бири кышты теп-тегиз кынап коет. Экинчиси шыбакты укмуштуудай тездик менен, анан сапаттуу жасайт. Үйдүн пайдубалын дагы башкалар куюшат. Алар бул чуңду шамдагай жигиттер. Жумушка келгенде баары бирдей. Бир өңдөгү жумушчу кийимдери менен иштешет. Иштен чыкканда эч кимисин тааныбай каласың. Жылуу сууга жуунуп, кийимдерин алмаштырып чыга келишсе, кадимки кызматташ деген кореялык жигиттерге окшоп калышат. Дегиси кээ бир кыргыздар менен кореялыктар катар турушса, тилинен гана өзгөчөлөнсө, айырмалай албай каласың. Азизди Жаныш эртеси белгиленген жерден алып кетти. Азизге анын кызыкканы болду. Кесиптик лицейде окуп, ширетүүчүлүктү үйрөнгөнүн айткан. Анда иштеген жигит Кыргызстандагы карыган ата-энесин бакканы кеткен. Ордуна ылайыктуу киши таппай жүргөндө Азизге жолукту. «Келген экенсиң», — деди Жаныш Азизди жолуктурганда. «Сөз берген соң келбей койсок жигиттик эмес го. Анын үстүнө жумуш болсо өз адистигим боюнча иштейин дегем. Качанга чейин унаа менен иш кылган агамды ээрчим. Аны менен келип кетип, аз болсо да бул жердин шартына көндүм. Чала була тил үйрөндүм», — деди Азиз чын сырын айтып. «Көрсө бири-бирибизге керектүү кишилер экенбиз. Жүр кеттик анда». Жаш жигиттин байоо тарткан көзүнө мээримин төгө тигилип жаткан Жаныш чынында кубанды. Болжошкон жерден анын караанын көргөндө сүйүнүп кеткен. Кыргызстандан алыстап кеткен бейтааныш адамдарды бир көрүп алып эле келбейт го деп турган. Бир чети ушул жигитке жолукканда ымаласы ысык, токтоо мүнөз, аз сүйлөгөнүн байкап жактырып калган. Анын үстүнө кыргыздар кайсыл жерде жүрбөсүн, ичимдикти көп ичишет эмеспи? Ошондой балдарга жолугуп, нечен курдай оозу күйгөн. Себеби курулушка буйрутма алып, ичимдик ичип, жумушка келбей койгондорунун айынан иши аксап, кардар менен кермур айтышкан күндөр да болгон. Акыркы мезгилде дайыма жумушка келген жаңы адамдардын ал ишенимге киргенче артынан башкасын даярдап жүрчү. Бирок жакшы ширетүүчү таппай, издеп жүрүп, машина базарына барганынын себеби дагы ушундан эле. Анткени унаа менен иш кылган жердештерин дагы билчү. Ошолорду жолуктуруп калабы, эгер жолукса алардын жардамы менен тааныш билиштер болсо, Кореяга иштөөгө чакыртайын деген болчу. «Мына, мен силерге жаңы жердеш таап келдим», — деди пайдубалы эми башталган курулуштун жанына жете келгенде, Жаныш ар кайсыл курактагы курулушчуларга кайрылып, баары иштерин токтото бурула беришти. «Жаке, сиз айткан жигит ушулбу? Кел жигит, Кыргызстан кандай?» Кең далылуу, орто жаштагы эркек биринчи келип учурашты. «Кандай болмок? Жакшы. Бирок иш издеп мен сыяктуу сыртка кетип жаткан жаштар дагы көп», — деди Азиз ага жооп берип. «Менин атым Байсал. А сенчи?» «Азиз, Болот, Азиз, Керим». Курулушчулар биринин артынан экинчиси келип, жаңы тааныш менен учурашып жатты.
Сен да биз сыяктуу кореялык боло турбайсыңбы? Байсал ага тийише кетти. Эмнегедир бул сөз ага жаккан жок. Сенин жериң, элиң, тилиң, диниң бар экенин кайсыл жерде болсо дагы унутпагын деген сөз бар. Байсал ага, мен эч убакта кореялык боло албайм. Менин Кыргызстан деген өлкөм, Кыргыз деген улуу элим бар. Ого, азаматсың. Сендей патриот жигиттерибиз көп болсо, биз сыяктуулар өз эл жеринен алыста минтип, башка бирөөнүн жумушун жасап жүрмөк эмес эле. Жигиттин өткүр тиктеген көзүнө телмире карап, Жанышка анын сөзү жага түштү. Жаныш ага, мен сыяктуулар да, сиз өңдүү аз болсо да, кыргыз жигиттеринин башын бириктирип, жумуш таап берип, ынтымагын бузбай жүргөн агаларыбыз көп. Буюрса Кыргызстанда өнүгөт. Биз да өз жерибизде мындан да чоң курулуштарды салабыз. Көрөсүз го? Бул утурумдук гана. Ооба, азизим. Бул утурумдук гана. Жаныш жигиттин пейилине ыраазы болуп, далысын кага кубаттай сүйлөдү. Тамакка келиңиздер. Ары жактан аял кишинин добушу угулду. Азиз карай берип, 20-25-тердеги келинди көрдү. Узатасынан кеткен тактайдан кол менен жасалган, столдун үстүнө салынган клёнка дасторконго түшкү тамакты камдап жатыптыр. Азиз ага баш ийкей саламдашты. Жүр Азиз, тамак учуруна туш келиптирбиз, деди Жаныш суу түтүгүнө карай басып. Ача берди эле суу шаркырап акты. Кайрадан бурап, азыраак чыгарып, колун жууду да жигитке кайрылды. Сен да колуңду жууп ал. Азиз колун жууп бүткөндөн кийин Жаныш кайра сууну токтотуп койду. Кийинкилери дагы улам биринин артынан экинчиси келип, ар бири колун жуугандан кийин сууну бекитип коюп жатышты. Ушул көрүнүштү көрүп туруп, Азиздин эсине Кыргызстанда түтүктөрдөн суу шаркырап, жолдорду жайпап агып, ысырап болуп жатканы түштү. Көрсө, биз сууну да өтө кор тутат экенбиз да, деп ойлоду ичинен. Булар иштөөнү гана эмес, үндөнү дагы үйрөнүшүптүр. Азиз, кел жаныма. Сен коноксуң, төргөт. Жаныш жигитти жанына чакырды. Сенин келериңди билип, Айымжан атайым пало демдептир. Өзгөн күрүчүнөн эмес, корейлердин күрүчүнөн. Бирок бул күрүч кол менен жесең улам түшө берип кыйнайт. Кашык менен жейбиз. Ошентсе да жеиштүү. Канткенде да өзүбүздүн күрүчтү сагындык. Бирок арга жок да. Баарына каниет кылып жашай берели. Кана, тамакка карагыла. Азиз көпкө сөзгө кошулган жок. Алардын сүйлөгөнүнө карап, унчукпай олтуруп тамактанды. Кыргызстанды сагынган жердештеринин суроосуна кыска гана жооп берип жатты. Баарынын жүзүндө сыдырата карап, өз ичинен көз кырын таштады. Жаныштын жашы 50-лөрдү чамалап калыптыр. 20 жашында келген экен. Өңү буудай ыраң, кыска кыркылган ак көгүш чачы жылдыздуу өңүнө жарашып турат. Аз сүйлөсө да сас сүйлөгөн киши экен. Балдары ушул жерде төрөлгөн. Эң чоң кыздары институтта жана алардан кийинки 2 уулу азыр мектепте окуп жатыптыр. Ага жашташ ак саргыл киши. Ал тетирисинче көп сүйлөйт экен. Тамашага жакын. Өз сөзүнө өзү каткырып коюп отурду. Болот менен Керим 30 жаштан бир аз ашкан жигиттер. Сөзгө бир аз гана кошулушканы болбосо, унчукпай тамактанышты да болушту окшойт. Колдорун сүлгүгө арчый, артка жылып отурушту. Айымжан Байсал аганын келинчеги экен. Кореяга келип табышыптыр. Аялы каза болгондон кийин айылдагы үйүнө туугандарын отургузуп, ата-энесине уул кызын таштап келе бериптир. Аларга акча жөнөтүп турат экен. Балдары азыр мектепти бүтүп, Бишкекте окуп жатышыптыр. Аларга 2 бөлмө үй сатып бериптир. Ар жылы бир ирет барып кабар алып келип турат. Жердештеринин бул жердеги турмушун өз ооздорунан уккандан кийин Азиз өзүнүн мындан аркы жашоосун ушулар менен байланыштырып олтурду. Дасторконго бата кылышып, Айымжан идиш аяктарын жыйнаштырып, жууп иреттөө менен алек болду. Курулушчулар ордуларынан турушту. Темир иштери эми сенин мойнуңда, деди Жаныш. Пайдубалын бүтүп калдык. Анан дубалын көтөрөбүз. 1 айда ээсине тапшырышыбыз керек. Андан кийин дагы жаңы үй баштайбыз. Анын ээси менен убадалашып алганбыз. Ушул күндөн сага эмгек акы жазыла баштайт. Ишиңе ийгилик каалайм. Документтериңден камсана болбо. Баарын мыйзамдуу кылып бүтүрүп берем. Азыр Азиз мына ушуларды ойлоду. Ошондогу 20 жигит 30дан ашып баратыптыр. Сеул шаарын толук билип бүткөн. Өзүнчө кабаттуу үйдө ижарада жашайт. Ээси кореялык кары кемпир. Өзү шаардын четинде уул кызы менен заңгыраган үйдө турат. Дем алыш күндөрү алардыкына барат. Бир курдай конокко чакырып, ошондон тарта бош учуларына келип туруусун айткан. Барбай калса телефон чалып, биздикине кел дей берет. Энесиндей болуп калган мүнөзү жумшак кемпирди капа кылгысы келбейт.
Эртең дем алыш бул ирет жумушу бар экенин айткан. Анткени ал Ширин менен жолугушууга барат. Ширинди ал Сеулдан жолуктурган. Ошол күндү эстегенде азыр деле бул кыз ага аянычтуу көрүнө берет. Азиз алгачкы келген мезгилин эсинен чыгара албады. Жаныш Азизди биринчи күндөн жактырган, кийин анын өтө эмгекчил, калп айтпаган, чынчыл жигит экенин байкады. Арасында дайыма Кыргызстанды оозунан түшүрбөгөн бул жигиттин көзүнөн өз жерине болгон сагынычты, кусалыкты көрө береле. Ата-энесинен жаш калган, бир туугандарынын баары өзү менен өзү алек болуп, эптеп турмуштарын өткөрүп жатышканын уккан. Мектепте жакшы окуганына карабастан, кесип алууну көздөп, кесиптик лицейде окуп, адистик алганын кубаттаган. Биринчи күндөн тарта ыманы ысык көрүнгөн жаш жигитти үйүнө алып барганы да аны жактырганынан эле. Бешенесинен сылап, уул кыздарынын катарында ата болбосо да улуулук акыл насаатын айтып берип жүрдү. Билгенинин баарын үйрөтүүгө тырышты. Зирек жигит ширетүүчүлүктөн тышкары курулуштун көп сырларын үйрөнүп алды. Бирок биринчи келген күндөгүдөй жакшы сапаттарын таштаган жок. Сүйлөсө сөзгө байлыгы, көз карашынын тереңдиги, алысты көрө билген акылдуулугу баарын таң калтырчу. Эгерде окуса кыргыз элине керектүү болгон азамат болуп чыгаар беле деп ичинен ойлонгон Жаныш мына ушул сыяктуу балдарыбыздын өз жеринен алыста жүргөнүнө кейип жүрдү. Айлыгын ашыкча сарптабай, орду менен жумшап, үйгө тамак аш да көтөрө келип калганда аяп кетчү да экинчи ирет алып келбегениң деп айтчу. Негедир ушул балага жардам бергиси келчү. 2-3 жылдан кийин Азиз ага ыраазычылыгын айтты. Тамактанып жатарга келгенде экөө балконго чыгышкан. Жаныш чылымды түтөтүп, түтүнүн көккө карай үйлөдү. Азиз чекпей турган. Кооз Сеулдун көчөлөрүндө түнкү жарык жаркырап күйүп, шаар даана көрүнүп турган. Ушул жарыкта Жаныш агасынын чачтары бирин серин ак аралай баштаганын көрүп, бир заматта бир башкача кубулуп кеткенсиде. Бир тууганы болбосо да, бир тууганындай мээримин чачкан бул адамдан бөлүнүп, ага оорчулугун тийгизбей бөлүнүп жашоону көздөдү. Жаныш ага, сизге аябай ыраазымын. Рахмат, өз бир тууганымдан артык жардамыңызды бердиңиз. Сизге сүйөнүп, өз тиричилигимди кылайын. Башка жашайын. Ар кимдин өз тиричилиги бар. 3 жылдан бери тамагыңызды ичип, үйүңүздө жашап келем. Сизге оорчулугумду тийгизбегенде эле жетилип калдым. Азиз, сени кимдир бирөө капа кылдыбы? Жаныш ыңгайсыздана түштү. Мени ким капа кылмак эле? Жеңем өз апамдай, балдарыңыз мага бир туугандай болуп калбадыбы? Качанга чейин сиз менен чогуу жүрө берем? Өзүмчө жашоону дагы үйрөнөйүн. Карасам силерге көнүп кеттирмин. Кайсыл бир учурда баары бир кетем да. Сиз ата ордуна ата, жеңем апа ордуна апа болуп калдыңар. Анан Азиз дагы сөз айтайын деген. Бир саамга токтоп калды. Азиз, азизим, Жаныш аны эркелете сүйлөдү. Жигит башын ылдый салып турган. Эгинен көтөрө жүзүнө карады. Анын көздөрү жашылданып турат. Тамчы көз жаш бетинен ылдый агып кетти. Жаныштын ичи ачышып, негедир Азиздин турпаты аянычтуу көрүндү. Андан бөлүнсө, Азиз жалгыз калчудай сезилип, боорой түштү. Эмне болду сага? Чыныңды айт. Сен эмнегедир капалуусуң? Жаныш ага, силерге эмнеге капа болоюн? Биринчи күндөн үйүңүзгө алып келип, тамагыңызды берип, акша ишепке жаткырдыңыз. Сиздин үйдөн бир да ирет, бирөөңүздүн да катуу добушуңузду укпадым. Жеңем экөөңүздөрдүн балдарыңарга, алардын сизге болгон мамилесин көрүп, мен ата-эне мээримин сездим. Мага да өз балаңыздай мээрим бердиңиз. Мен ушуга ыраазымын. Эгер ата-энем тирүү болгондо, балким мен бул жерде келип, сизге жолукпас белем. Мен алардын мээримине тойбодум. Алар менин. Бирок мен сизден мага болгон жылуу мамилени, жакындыкты сездим. А балким бул биздин бир жерлик, бир журттук экенибиздин белгиси чыгар. А балким ата-энесиз өскөн мен сыяктуу бир жетим балага Кудайдын мээрими түшүп, сиз өңдүү жакшы адамдарды туш кылдыбы дейм. Сизден башка эч ким тааныбаган бөтөн жерде, тили башка бөтөн элде сизге кездештирген Кудайга ыраазымын. Эгерде сизге жолукпасам, ошол кезде машина алып сатып, бизнес кылган жердешимдин артынан жүрө берер белем. Же жада калса ал таштап койсо, жетимдиктин азабын тартып жүрмөкмүн. Тилекке каршы менин бешенеме сиз сыяктуу жакшы адамды туш кылды. Бул үчүн Кудайга, сизге аябай ыраазымын. Рахмат ага. Биз буйрган күнгө чейин чогуу иштейбиз. Сизден курулуштун не деген керемет сырларын үйрөндүм. Кайсыл бир күнү Кыргызстанга, өз мекенибизге кетебиз. Өз жериме барып алып, эч кимдикине окшобогон жомоктогудай кооз үй салам деп ниеттенем. Башка башпаанек таап, сизден башка жашайын деп
Сизден уруксат алганы турам. Мейли азизим, балким үйлөнөйүн деп турарсың. Азиз чын сырын айтса да, жигиттин ичинде айтылбаган сыры бар сыяктуу. Аны тартынып айтпай аткандай. Мейли, балким сенин айтканың да туурадыр. Анда мен сага ылайыктуу үй караштырайын. Кызың болсо мага көрсөт. Бул жердеги кыргыздар чогулуп той жасайбыз. Өзүм өкүл ата, жеңең өкүл эне болот. Мейлиби? Макул дегендей, үнсүз башын ийкегилей Жаныш агасын батыра көндүргөнүнө кубанды. Экөө тең эс алууга өз бөлмөлөрүнө кетти. Эртеси Жаныш ага үй таап келгенин сүйүнчүлөдү. Ошентип, Кореянын шартына көнгөндөн кийин азыркы үйүнө көчүп келди. Жүгү көп деле эмес, өзүнө жетиштүү кийимдери бар. Керектүү эмеректер, төшөк орончу, идиш аяктарынан бери ижарага алган үйүндө бардыгын Жаныш агасы айтты. Жашы 60-тан ашкан, бирок жеңил кыймылдаган кореялык сүйкүмдүү кемпир коңкуроосун басканда эшикти ачып, ичкери киргизди. Кореялыктардын турмуш тиричиликке керектүү болгон тилин үйрөнүп алган. Азиз кемпирдин бардык сөзүн түшүндү. Жаныш кадимкидей сүйлөйт. Кемпир үйдүн ашканасынан тартып, жатаканасына, эс алуучу бөлмөсүнө чейин тааныштырып бүткөн соң, бир стакандан кофе ичүүгө чакырды. Үчөө кофе ичип отуруп, кемпир жигитти тамашалады. Жанышты жакшы билем. Ал биздин жер үйүбүздү салып берген. Сен анын жакын тууган экенсиң. Биздикилер кыргыздарга жакын экенибизди айтышат. Балким бул ырастыр. Чынында биз окшош келебиз. Жаныш аркылуу кыргыз эли жакшы эле экенин билип калдым. Сенин дагы чачың капкара, көздөрүң кара, сулуу бала экенсиң. Менин татынакай небере кыздарым бар. Жаныш экөөңөр бир күнү конокто болосуңар. Тааныштырам, жактырып калсаңар, чоң неберемди сага берем. Жаныш каткырып күлүп, Азиз жылмайып гана койду. Кофесине ыраазычылыгын билдирип, Жаныш кемпир экөө чыгып кетти. Азиз үйдө жалгыз калды. Көп өтпөй жалгыздыкты сезди. Балконго чыгып шаарды карады. 7-кабатта тургандыктан шаар ага даана көрүнүп турду. Кооз экен. Кемпирдин сөзү тамаша болсо да, эч убакта тили башка элдин кызына үйлөнбөй турганына өзү убада берди. Кыргыздын бактылуу бир кызы күтүп турган чыгар. Канча жашка чыксам да, кыргыздын кызын жолуктурмайынча, Кыргызстанга барып, аны өз туума кондурмайынча үйлөнбөймүн деди ичинен. Өзүнө өзү убада берип, кайра ичкери кирип, жатуучу бөлмөгө карай басты. Күн күйгүм тартып калган. Бул мезгилде октоого болбойт. Жаш туруп, кыргыздын үрп адатын жакшы билген жигит телевизорду коё, креслого отура кетти. Жергиликтүү тилдеги көрсөтүү экен. Кореяда мамлекеттик тил корейс жана англис тили. Корейстердин улуттук кийимин кийген кыз өз тилинде ырдап жатыптыр. Көздөрү тегерек, ыманы ысык, сүйкүмдүү кыз экен. Көздөрүн карап туруп, кыргыздын кызынын көзүнө окшотуп кетип, кемпирдин сөзү эсиме түштү. Кайдан ушундай болсун деп алды ичинен. Сөз арасында кемпирдин айткан сөзү болду да, бул сөз бат эле эсинен чыгып кетти. Бир кезде уйкусу келгенин сезди. Ордунан туруп барып, сырткы кийимдерин чечине жуунуп келип, бою сергей түшүп, жумшак жууркан төшөлгөн керебетке боюн таштап, жастыкка башын койду. Жумуштан чыгып, ашканадан тамактанып үйгө баратканда күү менен келип токтогон машиненин добушунан чочуп кетти. Ошол кезде чымын куюн болуп, жолдон жүгүрүп өткөн кыз анын көкүрөгүнө боюн таштады. Эмне болуп кеткенин түшүнө албаган жигит ачууланган айдоочунун үнүн укту. Анан сөзүн түшүнө албай жатты. Эч кандай жооп укпаган айдоочу машинесине олтурду да жүрүп кетти. Кучагында турган кызды эми көргөндөй, эки колу менен, эки ийинен ала артына түртө салды. Көздөрү теп-тегерек, апапак жүздүү кыздын жүзүнөн ылдый агып жаткан жашты көрүп, не кыларын билбей калды. Жолдун аркы өзүндө баратып, сизди көрүп калдым. Анан машинага уруна кала жаздадым. Сизди көрбөй өлүп кетемби деп корктум эле. Өлбөй калдым. Мен сизди издеп жүргөм. Ал кыздын сөзүнө түшүнбөдү. Сиз кимсиз? Менби? Мен сизге колуктуу болчу кызмын. Кайдагы колуктуу? Азиз кызды өзүнүн боюнан алыстатууга аракет кылды. Ага болбой көкүрөгүнө боюн таштаган кыз бошотчудай эмес. Бир кезде андан жагымдуу, назик жытты сезди. Кайрадан өзүнөн алыстата жүзүнө тегилди. Ушунчалык сулуу, назик, татына кыз экен. Кудум эле периштенин өзү. Көздөрү карагат сымал төгүлүп, мөлтүрөп турат. Жүзүнө аста колун тийгизди. Бактадай үлбүрөп жумшак экен. Чаштары капкара, желкесине түшүп, далысын жаап төгүлөт. Саамай чаштары желге сеңселип, өйдө ылдый болуп, бирде көтөрүлүп, бирде ылдый түшүп турду. Күндүн нуруна чагылып,
чачтары күмүштөнүп куулуп жатты. Жанында бир башкача асыл зат тургандай. Ошол асыл зат бир керемет, жагымдуу жыт келип, жигиттин башын эңги-деңги кылып жиберди. Капыстан артынан чырылдаган үн угулду. Кол телефонун звонокко койгон экен. Ошол чырылдап жатыптыр. Уктап жатып түш көрүптүр. Көкүрөгүндө турган кыз кучактап жаткан жаздык экен. Түшүн эстеп, жумшак төшөктө бир топко чейин магдырап жата берди. Жакшы уктаганга эс алып калыптыр. Жуунуп, ваннадагы аппак сүлгүгө арчынып жатып, анын дагы таза, жумшактыгын сезди. Кайрадан түшүн эстеди. Балким бул ага бир белги чыгар. Же кечээки кемпирдин сөзүнөн улам ушундай түш көргөндүр. Же Кыргызстанда аны кимдир бирөө күтүп жаткан чыгар. Неси болсо да бул жакшы жөрөлгө го деп эсептеп түшүн жакшылыкка жоруду. Ашканага кирип суу кайнатып стаканга койду да эмнегедир муздаткычты ачты. Ичинде жашылча жемиш, конфет, печеньелер туруптур. Үйдүн ээси унутуп таштаганго деген ойдо ага тийбеди. Аны үйдүн ээси атайын Азиз үчүн үйүнөн алып келип салып коюп, айтып коеюн деп унутуп калыптыр. Эртеси жаныш айтып, ал Азизге кемпир бул адамкерчилигин жактырды. Азыр ал жатуучу бөлмөгө келип, өзүнүн сумкасын ачып карады. Жаныш агасынын аялы кечээ коюңуз дегенине карабай, бир канча тамак аштарды салып бергенин эстеди. Сумкасын ачып, кийим шкафына ирети менен илип, жей тургандарын ашканага алып кирди. Тооктун бышырылган эти, жумшак нан, таттуулар бар экен. Таттуусу менен суу кайнатып ичип, калганын муздаткычка салып койду. Бул ирет өзү жалгыз жумушуна барды. Буга дейре күн сайын эртең менен Жаныш агасы менен жумушка жөнөчү эмес беле. Ошондо да эртең менен эрте чыгышат да, ден соолукка пайда деп атайын жөө басып, ишке чейин келишет. Жумуштан кийин машууга барышат. Окуп жүргөндө кышында мектептин спорт залында, жайында аянтчасында машыгар эле. Балалыгынан күрөшкө кызыкчу. Бул жерге келгенде кунфуга катыша баштады. Бул көпчүлүк жаштар баалаган спорттун түрү. Ага Жаныш агасындагы кошуп алган. Алгач ал көнбөй жүрдү. Жашы өткөн киши спорт менен машыгып жүрсө, ден соолукка пайда болорун айта берип, акыры айтканына көнүп бара баштады. Андан бери бир топ убакыт өттү. Канчалык ишенсе да, чарчаганын билишпейт. Машыгуудан кийин сөзсүз душка түшүп, кийимдерин алмаштырып, үйлөрүнө кетишет. Мурда бир жашаганда үйлөрүнө барып тамактанышчу. Азиз өзүнчө жашап калгандан бери аны ач калбасын деп атайын ашканага кирип, экөө тамактанып, анан эки тарапка кетишет. Үйүнө чакырганы менен дайым эле бара бербейт. Ушул жигитке көнүп калган экен. Үйдө балдары олтурса деле анын орду жоктолуп, бир топко дейре кеткенине ич ачышып жүрдү. Бир чети анын ушинткени да туура көрдү. Кетирбей коюуга анын акысы деле жок. Же баласы, же жакын тууганы болбосо, болгону экөө бир жердик. Ага чейин канчасын үйүнө алып барып бирге жашап жүрдү. Бири дагы Азиздей болгон жок. Азиздин жалгыз жашоосу улана берди. Буга көнүп да калды. Эртең менен жумушка барат, кайтканда машыгууга, анан үйгө. Көчөдө аркы терки басып жүргөндү жакшы деле көрбөйт. Майрам күндөрү бирге иштегендери менен чогуу олтурушпаса, башка учурда эч кайда барбайт. Эртең менен эшиктин коңгуроосу кагылды. Эчак эле ойгонгону менен төшөктө турбай жаткан. Жаңы үйгө келгенден бери дем алышта эч кайда чыкпайт. Ким болду экен? Жаныш агасыбы? Ал эмнеге келсин? Башка ким? Эшиктин жанына барганча кыялында түрдүү ойлор келди. Эшиктин тегерек көздүгүн ача берип, үйдүн ээси Мила энени көрдү. Ачкычты бурап эшикти ачты. Келиңиз. Кореялыктардын тилинде сүйлөгөн жигит артына кетенчиктей берип, ичкери карай жол бошотту. Кандайсың, балам? Эшиктин оозуна бутун чечип, жумшак тапочканы бутуна эле салып, ашканага карай басты. Көнүп калдыңбы? Жигит кыска жооп берди. Сиз олтуруңуз, мен азыр. Мила неге орундукту жылдырып, өзү жуунганга ваннага кирип кетти. Ал жуунуп чыкканча өзүнүн үй эмеспи? Эмнеси кайда экенин жакшы билгендиктен кемпир чай коюп, кофе жасап, даяр кылып отурган экен. Азиз муздаткычты ачып, ичинен таттууларды алып койду. Бүгүн дем алыш экенин билип келдим. Неберем Мэри базарга кетти. Келатышканда бизди ала кетет. Ал телефончалары менен үйдөн чыгып турабыз. Сен бүгүн биздикине баргын. Жок, сен макул эмесмин дебе. Менин айтканымды ук. Менин үй бүлөм менен таанышасың. Биздин үйдүн алдында чоң суу агат. Сууга киринесиң, биз менен эс аласың. Сыйлуу коногубуз болосуң. Убара болуп бекер кылыпсыз. Үй бүлөңдөн алыссың. Ата-энең бул жерде эмес. Ошого үйгө чакыргым келди, деди кемпир. Анын ата-энең бул жерде эмес деген сөзүн угуп, дагы ичи ачышты.
Бул сөз ага Кыргызстанга болгон сагынычын, кусалыгын күчөтүп жибергендей болду. Сөз таппай мукактанып калды. Сагыныч деген жаман балам. Менин тун балам үй бүлөсү менен Америкада жашайт. Көп келе беришпейт. Иши көп. Телефон менен сүйлөшүп турабыз. Баламды, неберелеримди сагынам. Кызым Сеулда, университетте иштейт. Ал да турмушка чыккан. Мен кенже уулум менен турам. Аялы, 2 кызы бар. Ал фермер, кесиби агроном. Чоң багын карап, анан мал өстүрөт. Ал чарба кылганды жакшы көрөт. Атасынын көзү өткөндөн кийин анын ишин ушул балам улантып кетти. Бүгүн барганда көрөсүң, баламдын гилас багы бар. Көп, бирок бизде жер нымдуу келгендиктен гиластар өтө деле даамдуу боло бербейт. Бир жолу Кыргызстанга барып келип, абасы таза, жери ысык экен, гиластары да даамдуу болот экен, деп айтты. Агроном тайекеси менен барган. Ал жакта менин эжемдин кызы жашайт. Ошол жерде төрөлүп өскөн. Силердин мектепте окуган, кыргыз тилин жакшы билет экен. Корей тилин унута кала жазаптыр. Агроном иним дебедимби? Баламдын тайекеси. Кыргызстандагы тааныштары чакырышкан экен. Биз менен чогуу иштеңиз, гилас бакты келе, дешиптир. Бирок силердин чоңдор жер бербей коюшуптур. Беришсе болмок. Иштетилбеген жерлери көп экен. Чөп басып жаткан кенен жерлерди көп көрдүк дейт. Баламдын айтканына караганда, Кыргызстан бейиштин төрү турбайбы? Өкүнүчтүүсү, жаштардын көбү Орусияда жана башка мамлекеттерге иштегени кетип жатышыптыр. Азиз корей тилин өтө жакшы билбесе да, тиричиликке керектүүсүн үйрөнүп калгандыктан, билишинче кемпирдин сөзүнө кошулуп отурду. Милане божурап сүйлөп отуруп, кол телефонуна бирөө чалып жатканын байкабай да калды. Эне, телефонуңуз. Неберем келиптир. Жүр, дароо даярдана кал. Мен күтө турайын, деди Милане. Азиз жатчу бөлмөсүнө кирип, артымдан кемпир кирип келбесин дегендей шашыла жаткан ордун жыйыштыра иретке келтире салды да спорт кийимдерин кийип, колуна жеңил курткасын ала чыга бергенде Миланенин кофе ичкен стакандарды жууп, таттууларды муздаткычка салып, столдун үстүн иреттеп бүткөнүн көрүп уялып калды. Өзүм жыйнаштырып коет элем. Эмне болуптур? Сен көңүлүңө алба, мен иштегенди жакшы көрөм. Үйдө деле ушундаймын. Балдарым тим олтур дешет, кыймылдап турбасам, денем оор тартып, каарлыкты бат сезип калат экенсиң. Ошон үчүн жумуш жасайм, деди кемпир. Азиз эшикти бекем кулпулап, өзүн көздөй катуураак тартып, текшерип да көрдү. Миланенин артынан басып, лифтке кире беришти. Бат эле 1-кабатка түшүп, сыртка чыгышканда, машиненин жанында турган жаш кызды көргөн Азиз анын татынакайлыгын байкады. Күтүп калдыңбы, кызым? Деди Милане. Мен конокко чакырган жигит ушул. Атаң барып келген өлкөдөн келген, деди небересине Азизди көрсөтүп. Анан кызды жигитке тааныштырды. Балам, сага айтып аткан неберем. Аты Мэри. Институтту жаңы эле бүттү. Телевидениеда иштейт. Журналист. Ар кайсыл жерде эмне жаңылык же окуя болсо чуркап барышат. Аста чурка, этият бол дей берем. Бир окуя болсо тартып берген репортажын көрөм. Мурда мугалим болуп иштегенмин. Баарын түшүнөм да. Өрт болсо да чуркап баратканын карап туруп, айтканымды аткарбаганына капамын. Кээде эч кимиси жок каарыларды тартат. Бизде начар турмуштагы адамдарга, балдарга кайрымдуулук акциялары өтүп турат. Бир жолу карап турсам, кары кемпирдин жашоосу тууралуу сүйлөп жатып, буулугуп, көзүнөн жаш агызып, ыйлап жибербеспи? Көрсө менин неберем боорукер экен. Небереси уялып кетти окшойт. Кемпирдин сөзүн токтотууга аракет кылды. Чоң эне, болдуңуз эми? Унаага олтурбайсызбы? Жанатан бери сиздин сөзүңүздү угуп, жөн эле турабыз. Мейли кызым, олтурдук. Сен астына отуруп ал. Мен артына отурам. Астына отургандан корком. Же карыганда жан ширин көрүнүп калабы? Азиз арткы орундуктун эшигин ачып, кемпирге жардам берейин деди эле, ага күтпөй Шамдагай кемпир өзү бат эле жайгашып алды. Бизде мындай, кемпирлерди эки колунан араң жетелеп келип отургузасың. Булар кары жашына карабай чыйрак келип, ары жеңил кыймылдашат экен. Деп ичинен ойлоно кеткен Азиз, ал айткандай алдына отуруп, небереси машинесин от алдырып жүрүп кетти. Анын батылдамдыкта жүргөнү Миланеге жаккан жок. Мен сени шашпагының деп канча ирет айтам. Токтотуп алып штраф салышат. Жолдон бир нерсеге урунуп алуудан сактан. Чоң эне, мен жол эрежесин бузган жокмун. Белгиленген көрсөткүчтөн аша элекмин. Жөн эле корко бересизби? Сен катуу баратпайсыңбы? Жолдо жүргөндө этият болуу керек, кызым. Макул, чоң эне. Тил алчаак небереси Миланенин сөзүн эки кылбай, машинасынын ылдамдыгын бир аз басаңдатып, Азизди карап күлүп жолду улады.
Шаардын зымыраган түп-түз асфальт жолу менен жүрүп отурушуп, 1 сааттан ашык убакыттан кийин эки тарабы бак тарактуу жол менен жүрүштү. Чакан, бирок жумурткадай болгон кооз үйлөр бири-бирине жакын салыныптыр. Бир топ жүргөндөн кийин эки тарабы жап-жашыл чөпкө оронгон эки машина жүрчү жол менен келип, заңгыраган 3 кабаттуу чоң үйдүн алдына жетип токтошту. Жашыл бак курчаган кооз, көркөмдүү жер экен. Үйдүн астында кең суу агып жатыптыр. Анын тунуктугунан астындагы кум таштар, балырлар дапдаана көрүнүп турат. Түшө калып 1 саамга тиктеп турду да өзүнүн Кыргызстаны, кыргыз айлесине түштү. Ичтеги өксүк, жан дүйнөсүндөгү кусалык заматта бутунан башына чейин будуң чаңылып жибергендей, чоң бир нерсе жетишпегендей, өзүн бир башкача сезип, кимдир бирөө калың токойдо алып кетип таштагандай, бул ааламда жалгыз калгандай туйду. Неңедир туңгуйукка кептеле түшкөндөй бир паста маанайы чөктү. Балам, кирели үйгө. Ойлонуп калдың. Миланенин сөзүнөн оюнан алаксый. Анын артынан басты. Кенен коридордон өтүп, үйдүн 1 кабатындагы чоң залга кире беришинде стол бетинде жайнаган түрдүү даамдарды көрдү. Олтуралы эми. Кенен дивандын ортосунда олтура берип, ал Азизди жанына чакырды. Мага жакын отур. Алар келгенде небереси үчөөнөн башка эч ким жок эле. Бир кезде жашы 35 менен 40-тын ортосундагы киши кирип, башындагы чоң шляпасын алып, кире бериштеги столдун үстүнө койду да, жыла басып келип, колун берип учурашты. Бул менин фермер уулум, аты Юнсо, деди. Анын артынан кирген сулууча келин менен жаш кызды колу менен жаңсай, уулумдун аялы жана кенже кызы. Милане өз балдарын тааныштырып бүткөндөн кийин Азиз туурасында аларга айтты. Тамак үстүндө уулу Кыргызстан тууралуу сөз кылды. Азиз билгенинче өз эли, жери туурасында түшүндүрүүгө аракеттенди. Миланенин уулу ага кызыгып калды. Тамактан кийин аны өзүнүн кокон гилас багы менен тааныштыруу үчүн ээрчитип жөнөдү. Үйдүн бир тарабынан тартып, чоң аянттагы бактар алай басышты. Гиластар кызарып быша баштаптыр. Бышканы да бар, деди Юнсо. Кара кочкол мончоктой болгон бышкан гиластын көчөтүнө жетишкенде бир шакты жанына тарта жакындатып, сабагы менен үзүп алды да жигитке узатты. Жеп көрчү. Азиз ала берип, оозуна сала өтө таттуу эместигин байкады. Бизде жерибиз нымдуу келет. Ошого кокон гиластар бышканы менен силердикинде өтө таттуу болбойт. Мен силердин өлкөдө өткөн жылы Таекем менен бардым. Гилас бышкан аянтта болдук. Кыргызстан өтө жалкоо болушат го деп ойлоп барган элек. Көп аянтка кокон гилас эккен бир жигитти көрдүк. Гиластар тегиз бышкан кез экен. Жеп көрүп, шириндигинен таңдайыбыз катты. Канты көп экен. Адырга суу чыгарып бак кылыптыр. Ошол адамды көрүп, силерде да иштерман кишилер бар экенин билдик. Бизде убакытты бошко кетирбей иштейбиз. Юнсонун кыймыл аракетинен, сүйлөгөн сөзүнөн анын менеткечтиги байкалып турду. Азиз гилас бакты аралап баратып, аягына жете албай койду. Күндүн нурунан тээ асман көрүнүп турду. Гиластар да, күндүн нуру, ачык асман да ага Кыргызстанды элестетти. Юнсо бирдемелерди сүйлөп баратты. Анын сөзүнүн бирин да уккан жок. Анын оюнда бир гана өз жери, өз эли турду. Дароо эле ушул жерден кеткиси келди. Миланенин турмушун, анын баласы менен келининин эмгекчилдигин көрүп таң калды. Багынан башка аны кызыктырганы териси жалтыраган семиз аттары болду. Кел, атка минбейсиңби? Деди Юнсо. Бир жерде тура албай, жер тепкилеп турган атка ээрчитип келип, кыргыздын уулу болуп туруп, атка отура албаганым уят эмеспи? Деген ойго келди Азиз. Юнсонун колундагы чылбырды кармады да ыргып минип чаап жөнөдү. Бейтааныш адам үстүнө отурганын жактырбадыбы, бир топ жерге чейин ыргыштап барып, аста сылаган колу менен моюна тийгенине жошуй түштүбү, бир кезде арышын басаңдатып, желе басып жөнөдү. Аттын башын кайрып келип түштү да чылбырын ээсинин колуна карматты. Сен атка жакшы олтурат экенсиң. Менин аттарым көп адамдарды чочулатып, мингизбей коет. А сен аны бат эле көндүрүп алдың. Эми келгенде ушу атты минип турсаң болот, деди Юнсо. Булардын саан уйлары дагы асылдуулугу жогору болот экен. Бизде ашып баратса 7-8 литрден сүт берсе, буларда кеминде 15 литрден жогору сүт саап алышат. Күндө эртең менен катар-катар флягалардагы сүттү Миланенин баласы өткөрүп келет. Тооктору дагы өтө көп.
Аны темир сеткаларга камап багышат. Болбосо короодо өстүрүлгөн жашылча жемиштери менен кооз гүлдөрдү тытып салышат. Андан башка да Азиз билбеген тоок багуунун сырлары болсо керек. Гүл демекчи, атайын гүл бакчалары бар. Ал жерде Азиз өмүрүндө көрбөгөн гүлдөр жайнап турат. Кооздугу ушунчалык, көрүп көзүң тойбойт. Күндө эртең менен арыктагы сууга бетин жуугандан кийин Милане гүл аралап басаарын жана убактысынын көбү мына ушул жерде өтө тургандыгын айтты. Телмире тиктеп, ар бир гүлдү көз алдынан өткөрүп жатканын көргөн Азиз аны ойлонуп турганго деп божомолдоду. Күн сайын суунун шылдыр добушун тыңшап отуруп, ачылып турган гүлдөрдү тиктесе саламаттыкка пайдалуу экенин дарыгерлер дагы айтышат. Чынында карасаң, тим эле укмуш. Тиктеп туруп, көңүлүң көтөрүлүп, чарчооң жазылат, деди жанына келе жаткан Азизге. Ал бул жердеги сулуулукту көрүп, Кыргызстанга окшоштуруп, бир чети ичи ачышканы менен, бир чети жакшы, көңүлдүү эс алды. Аны таңында чымчыктардын чырылдап сайраган үнү, суунун мукамдуу шылдыр добушу ойготту. Ордунан ыргып турду. Терезеге барып, дагы арыктагы туп-тунук сууну көрдү. Анын жээгиндеги сансыз гүлдөр терезени ача бергенде мурун өрдөп, жагымдуу жыт ичке кирди. Кийинип, сыртка чыгып, арыктагы сууга жүзүн жууду. Муздак суу экен. Сырткы мейлүүн аба, муздак суу аны чиркентип, денеси силкинип алды. Артынан жумшак баскан кадамдын добушу угулду. Карай берип, аппак сүлгүнү колуна алып келаткан Мерини көрдү. Кыз үнсүз гана келип жигитке сүлгүнү узатты. Ыраазычылыгын билдирип, бетиндеги сууну арчына кайра кызга суна берип, анын жарашыктуу күлкүсүн көрдү. Теп-тегерек сулуу көздөрү бир башкача жадырап, кыз өтө сүйкүмдүү эле. Анын бет алдында кадимки кыргыз кызы тургандай, бир заматта жагымдуу таасирлерге ороно түшүп, кайра эле кыргыздын кызы эмес экендигин, өзү Кыргызстанда эмес, Кореяда жүргөнүн эстегенде да жүзү өзгөрүп, мостое түштү. Жакшы уктаган жоксузбу? Жок, эң сонун уктадым, деди жигит кыздын суроосуна эми элеки капалуу турган жүзүн өзгөртү. Суу жакшы экен, биздин сууларга окшош, баары биздикиндей. Асманыбыз бир да, деди кыз. Ошого окшош. Баардык жерде бирдей суу агат, түсү бирдей болот, гүлдөр да окшош. Дарактарыбыз да өз жериңизде эстеп жаткан окшойсуз. Өңүңүз өзгөрүп кетти. Жигит кызды сезимталдыгына таң калды. Ошондой окшойт. Дал ошондой, деди кыз жигиттин сөзүнө. Атам силер жакка барганда сүрөткө түшүп келген. Тоолоруңар бийик экен, кыпкызыл алчалар өсөт турбайбы? Сууларыңар да тунук. Келгенден кийин бизге көп жолу айтып берип жүрдү. Азыр унутуп калды окшойт. Айтпай калды. Чын эле окшош. Сага окшогон сулуу кыздарыбыз бар. Сеникиндей көздөрү тегерек, күлгөндө капкара гилястай жайнап кетет. Жигиттин бул сөзүнө кыз кылыктанып күлдү. Биздин да сизге окшогон жигиттерибиз бар. Сиздин дагы чачыңыз капкара, көзүңүз да ошондой. Мен сизди биринчи көргөндө биздин актерлорго окшоштурдум. Бир күнү мен сизди өзүм иштеген телевиденияга алып барам. Менин кантип репортаж даярдап келгенимди көрөсүз. Мен жумушта болом. Эс алганымда силер иштебейсиңер. Мына, мен бара албайт экенмин. Майрамдарда биз дем алыш күнү да иштейбиз. Ошондо машина менен сизди ала кетем. Макулсузбу? Кыз жигиттин макул деген сөзүн күткөнсүдү. Азиз аста башын ийкеди. Үй тараптан апасынын үнү угулду. Жүрүңүз, апамдын чайы даяр болду окшойт. Каймак менен нан. Ээрчише басып ичкери киргенде дагы кечегидей болуп столдун бети тамак ашка жайнап турганын көрдү. Кыргызстанда болуп, кыргыз элинин каада салтын көрүп келген Юн Сонун айтканы го, үй канаттуулардын эттери бүтүн бышырылган. Кечээ күнү кетем дегеннен Милане улуна айткан сыягы. Өлкө башчысы болбосо, же дүйнөсү ашкан бизнесмен болбосо, бар болгону жашоонун айынан жер кезип, Кореяга тентип келген айылдык жөнөкөй бир кыргыздын карапайым баласына көрсөтүп жаткан бул үй бүлөнүн сыйы аны далдыратып салды. Юн Сонун көрсөтмөсү боюнча даярдаган дасторкон четине олтура берип, не дешин билбей турду. Сыдырата карап, Кореянын жер бетинде эмне өсүп, эмне багышса жей тургандын баары бар. Кичипейил Милане жигитке сылык гана үн катты. Бул дасторкон уулум Юн Сонун сага атаган сыйы. Аны сенин туугандарың Кыргызстанга барганда өтө сый менен тосуп алышып, элиңердин каада салтын, үрп адатын бүт көрсөткөн тура. Өзү аялына дайындап коюп, сенден кечирим сурап коюуну бизден өтүнүп, таң заарынан жер сатып алуу үчүн аукционго катышканы кетти.
Күндө анын иши ушу, тынып тынбайт. Кенен кесир олтуруп алам. Үчөөбүздөн башка эч ким жок. Келиним саалган сүттү жеткиргени кичине неберем менен кеткен. Юнсонун сыйы. Миланенин айтканы анда ан сайын ыңгайсыздыкты жаратты. Мен эртең менен каймак менен нан, чай менен сүт ичкенди жакшы көрөм. Сиз дагы каалайсызбы? Эмнеден баштаарын билбей турган Азиз Мээринин бул сунушун кабыл алды. Мен бала кезде апам эртең менен сүт бышырып, ысык токоч менен берчү. Бул мага жагар эле. Азиз эмнегедир азыр бала учурундагы апасынын колу менен бышырылган ысык нан менен сүттү эсине салды. Ошондогу апасынын колунан алып жеген ысык токоч азыр да таңдайынан кетпейт. Мына бул маңдайымда ултурган Миланенин турпаты көзүнө бирде апасы болуп көрүнүп, кудум эле азыр алдында Мээримин чачы олтургандай сезилип да кетти. Мээринин ысык сүт менен каймагы болбогондо, балким ошол кезде эстебес беле. Кыз стаканга сүт куюп, кыпкызыл болуп бышырылган булочканы узатты. Жигит ийле ала берип, кыздын бакыракай көзүн бир тиктеп алганда, негедир жүрөгү булктей түштү. Бүтүн элде, бүтүн жерде, бүтүн тилдүү кыздын мамилеси анын ичин жылытып жиберди. Жактырбады дебесин деп, ар кайсыл тамактан кичинеден тарелкасына салып, жеп олтуруп карды жарылгандай болуп көрүнөт. Сыйдын дагы чеги болот деген ойго келип, кетүүгө шашылды. Милане, мен сиздерге ыраазымын. Уулуңузга айткан рахматымды жеткизип коюңуз. Мейли балам, деди Милане. Барсаң бар. Анан небересине кайрылды. Сен бул жигитке тамак аштан салып бер. Анан жумушуңа барганда жеткирип койгун, уктуңбу? Макул чоң эне, сиз айткандай кылайын. Азиз Мээримдүү Милане менен коштошуп, Мээринин машинесине отурду. Кыз машиненин рулуна отурары менен зуулдатып айдап жөнөдү. Кечээки чоң энесинин айткандарын унуткан го. Мээри астыраак. Миланенин сөзү эсиңден чыгып кеттиби? Жигит кызды тамашалады. Кара адамдар коркок болушат. Сиз али жашсыз го. Кыз күлө унчукту. Колу рулда болгону менен көздөрүн жалжылдатып, жигитти карай улам сүйлөп баратты. Азиз кыздын жанында азыр өзүн эркин сезди. Кечээге караганда бүгүнгөнө түшүптүр. Ушул кыздын турпаты ага кыргыз кызын элестетти. Жакасы тикесинен тигилген, этеги тизесинен ылдыйраак келген, жеңил узун көйнөгү кыналган, орто боюна жарашып турду. Келгенине бир топ жыл болуп калса да, кореялык кыздардын шым кийгенин көргөнү болбосо, айтор биринин дагы көкүрөгүн көрсөтүп, киндигин ачкан, тизесинен өйдө көйнөк кийгенин көрбөптүр. Ар кайсыл бурчта экиден болуп кыналышкан жаштар дагы кезиктирбеди. Өзүнүн улууну көргөндө башын ийкеп саламдашкан, ызат урматын билип калды. Бул элдин тарбияла турган жакшы нерсеси көп экен. Эмгекчилдиги, убакытты куру бекер өткөрбөгөндүгүн үлгү алса болот. Ушуларды эстеп баратып, Мээринин сөзүн укпаганго, түрткүлөгөнүнөн чочуп кетти. Сизди кайда таштайын, деди кыз. Жигиттин мүнөзү ага жакты көрүнөт, ыраазы болгондой күлүп койду. Үйдө калам, деди жигит. Кыз машинесинин ылдамдыгын басаңдатып келип, үйдүн жанына алып келип токтотту. Жигит көкүрөгүн колуна ала ыраазычылыгын билдирди. Сизге келем, менин жумушума барабыз. Тааныштырам, деди да, Мээри башын ийкеп коштошуп адатынча машинесин зуулдаткан бойдон жүрүп кетти. Жигит анын артында бир саамга чейин ойлуу карап турган соң, биринчи кабаттан лифт менен көтөрүлүп, бөлмөсүнө кирди да, дароо кийимдерин алмаштыра, жатчу бөлмөсүнө келип ордуна жата кетти. Жароокер Мээринин мамилеси, уламанын күлмүңдөгөн көз карашы, келишимдүү турпаты карегине кадала берди. Ошондон кийин дагы капкара болгон тегерек сулуу көз караш көпкө чейин эсинен кетпей койду. Жигиттин мүнөзүндө өзгөрүүлөр болгонун жаны шагасы байкай салды. Өзү аз сүйлөгөн жигит мурдагысынан дагы сөз азайып, ойчул болуп кетти. Дем алышта кайда болдуң? Биздикине келсең болмок. Жигитти кепке тартмакка жанына келе калган жаңы шагасы суроо берип кетти. Капысынан Милане келип үйүнө алып кетти. Барбасам капа болчудай. Уулу Кыргызстанда болгон экен. Биздин элден көрүп келген кыргыздын сыйы, Кореяда эптеп тиричилик өткөрүп жүргөн баласына көрсөтүү менен кайтарайын деген го. Бир чети ыраазы болуп калдым. Мен аларга ким элем? Туурабы, жаншага? Азиз агасына кайра суроо узатты. Ар элде сыйды билген жакшы адамдар бар. Бирөөгө жакшылык кыл, андан кайтпаса Кудайдан кайтат деген кеп бар го. Ушундай конок болуп келдим эле. Жеңең балдар сени келет го деп күтүшкөн. Бизди унутту деп ойлошту көрүнөт. Мен аларга жумушу чыгып калыптыр, башка күнү келет деп койдум. Сиз туура айтыптырсыз. Анан барам.
Кыргызстандан келип тапканым сиз болсоңуз, сиздин жакшылыгыңызды көп көрсөм, кантип силерди унутайын? Анда адам болбой калам го. Билип калбадымбы, сен андай адам эмессиң. Бирок башкалар деле алыста жүрсө, мен сыяктуу мамиле кылмак. Андай эмес экен Жаныш ага. Жаш башым нелерди гана көрбөдү. Чоң ата болуп кетиптирсиң да. Кийин дагы сүйлөшөбүз. Жумушуңду уланта бер. Бул үйдү бүтөйүн деп калдык. Бая күнү бир кардар келип, дарегин таштап кеткен. Барып келейин деди Жаныш. Бир чети жигиттин мурдагысын эске салып, дагы капа кылгысы келбеди. Экинчиден өзү дагы шашылып турган. Кеткен бойдон Жаныш агасы келген жок. Ишин кеч бүтүп, андан ары үйүнө кеткен го. Күндөгүсүндө жумуш убактысы бүтүп, курулушчулар жайма-жай тарап, Азиз да коштошуп үйүнө карай кетти. Жалгыз болгондуктан негедир машоого дагы баргысы келбей, жөө да баспай автобус менен кетти. Жетер менен эс алгысы келди. Кечээ күнү мэри баштык толтура салып берген тамак аштын баары муздаткычка батпай турат. Жуунуп алып бир аз жеген болду да, караңгы киргенче телевизор менен алаксый отурду. Иштеп, жашап жүрүп, тилин түшүнүп калгандыктан берүүлөрүн көрчү болгон. Берүү бүтүп, жаңылыктар башталды. Биринчи болуп мэри көрүнүп калды. Колуна микрофон алып, боз аттын жанында сүйлөп жатыптыр. Ат баккан фермер туурасындагы көрсөтүү даярдаган го деп калды. Сүйлөп бүттү да, тездик менен атка мине салып чаап жөнөдү. Кыздын коркпогонуна таң калган жигит кызга түштү. Көрсө ал жаңылышыптыр. Күлүк жарыштыруу туурасындагы көрсөтүү экен. Аңгыча аттын тизгинин тартып, басаңдата барып, токтото калды да, жер чапчыган топ күлүктөрдү бирден кармап турушкан кишилерге микрофон узатты. Бир кишинин жообунан кийин ат жарыштыруу башталды. Көк майсан чөптө кыр катар турган күлүктөр маарага карай атырылып жөнөштү. Туяктарынын дүбүртү улам алыстап, аларды узата тегерек көздөрү жайнаган мэринин спорт кийимчен турпаты көрүндү. Ушул көз караш Азиздин карегине туруп калды. Жаткандан кийин көпкө чейин уктай албады. Эс тарткандан кийин катары менен атын эсинен ажыраганда бар болгону 5-6 жашар ойнок бала эле. Ага эжелеринин улуусу мектепти бүтүп, андан мурункусу 9да окуп, үйдө өздөрү калышты. Ишке жараганы курулушта иштеп, эжелери болсо коңшуларынын талаасын чаап, эптеп күнүмдүк оокаттарын өткөрүштү. Ата-энеси бардагы Гүлкү кайда, дасторкон четинде үн катпай отурушуп, тамак ичкенден кийин окуганы китеп карап, иштеп келгени чарчап, чечинбестен төшөккө кулайт. Баарынан кичинекей Азизге кыйын болду. Көпкө чейин ата-энесин унутпай, алардын мээримин сагынып, ыйлап жатып уктайт. Агалары менен эжелери көздөрү уйкуга кетип, уйку аралаш соороткон болушат. Эжелери айым менен канымдын ортосунда жатат. Экөө алмак-салмак бооруна кысып, ар кайсы сөздөрдү айтып, алаксыткан болушат. Кыйынчылык менен эс тартышкан агасы үйлөнүп, эки эжеси турмушка чыгып, үйдө жүрүп, Азиз мектепти бүттү. Балалыгын тил алчаак бала, зирек болуп жакшы окуп, 9-классты жакшы бүттү. Агасы жумушта, үйдө агасынын кичинекей баласын карап, үй тиричилигинен бошобой, түн бир окумда сабагын окур эле. Бир тобун мектепте эле сабактарга тыныгуу болгондо окуп алчу. Бир күнү телевизордон Россияга барып иштеп келүү үчүн жогорку билим эмес, атайын орто билимге ээ болуп, адистик алыш керек экенин угуп калып, айылдагы кесиптик лицейге окууну көздөп, бул оюн агасына билдирди. Жашоонун айынан агасы да окубай калып, эптеп курулушта иштеп жаткан. Инисинин пикирин туура көрүп, 9-классты бүткөндүгү туурасында күбөлүктү алып, өзү лицейге алып барып киргизип келди. Инисин окууга жайгаштырып койгонуна көңүлү дагы тынып калды. Бирок келинчеги кулагынын кожурун алды. Иниңди неге лицейге тапшыртасың? Мектепти бүтсө болбойт беле? Жалгыз инисин батырбады деп айтышпайбы? Деди булкуна. Ал элден уялган жок. Дайыма үй тиричилигине жумшап жүргөн кайнисин окууга жөнөтүп коюп, эми үй иштеринин баары мойнуна жүктөлгөнүнө ичи ачышты. Үйдө жеңесинин айткан жумуштарынан колу бошобой жүргөн Азизге эми китеп окушуна кенен убактысы бар. Бул жерде эркин жүрөт. Жумушту бүткөрбөдүң деп башына нукулап урган бирөө жок. Сабагында тынч отуруп, мугалимдерди түшүндүргөн темасын кулагына түйүп, жатаканага келгенден кийин дагы тапшырмасын толук аткарып, бошогондо спортко катышып жүрдү. Спорттук оюндардын ичинен күрөштү тандап алды. Тырышып окуп жүрүп, окуу жайындагы кызыл менен бүтүп, ширетүүчү адистигин алды. Эми оюнда ал да Орусияда иштеп, агасына оорчулугун тийгизбей, өз тиричилигин өзү кылчу болду. Окуусун бүтүп келгенде жеңеси жаңжал салды. Иниң окуп чилистен болуп келди дейсиңби? Солоктоп үйдө бекер оокат ичип отурбай иштесин деди.
чыныга тамак куюп, дасторконго дог өттөрө коюп жатып, чыныдагы тамак чайпала түштү. Эми эле келди го. Окуп, өңүнүн азып, арыктап да кетиптир. Эс алсын, иш качпайт. Көп болсо жаным алып алам, деди агасы. Азыр тынч отуруп тамактанып алалы. Таң атсын, ишти эртең деле сүйлөшө беребиз. Эниси ортодо агасынын үй бүлөсүн бузгусу келбейт. Агасына бир карап алды да, эми эле коюлган тамагын да ичпестен аста басып сыртка чыгып кетти. Артынан агасы чыгып, эшиктин жанындагы дөңгөлөктө отурган энисинин жанына келип, тизебүгө аста үн катты. Азизим, сен капа болбо. Бул жеңиңдин пейили ушундай го. Билесиң да, жетишпестиктин айынан уруш чакта болуп кетти. Ажырашып кетейин десем, ортодо 2 бала бар. Эң башкысы, сен окуп, кесип алып келгениңе кубанып турам. Жумуш табылат, деди агасы энисин соорото. Үйдөн кеткенине, эми эле келген энисинин жанында катуу сүйлөгөнүнө келинчегине ачуусу келсе да, ага теңилгиси келбей, бирок Азизге ич ачышып турду. Колунан келсе, ата-энесинен жаш калган бир тууганына жаман сөз айттырбай, колуна көтөрүп багар эле. Табиятынан мүнөзү жумшак жигит ичинен эзилгени менен сыртынан анысын билгизбей отурду. Ага, деди. Бир окумдан кийин унчукпай олтурган эниси агасына бурулуп карап. Мен да Россияга барып иштесем болот эле. Азизим садагасы, ал жакта сени карап жүрө турган жакыныбыз же таанышыбыз болбосо, бирөө жарым чыгып калар. Караштырайын. Сени ишенимдүү колго тапшырбасам, кантип бул жерде мен күн кечирем? Азыр жатып эс алалы, таң атсын. Жеңеңе капа болбо. Эртең эле жазылып калат. Агасына бууру ачыган эниси унчукпай, ынангандай артынан кошо үйгө кирди. Төркүйгө кирип, астына бир төшөк салып, башына жастык коюп, үстүнө жууркан жабынып жатып алды. Не кыларын билбей ойго батып, түн бир окумга гана көзү уйкуга алынды. Таңкы саардан жеңесинин үнү шарк этти. Бул заардуу үндөн ойгоно калып, дагы эмне болуп кетти деген ойдо көзүн ачып, шаша башын көтөрдү. Дал маңдайында 2 колу менен белин таянып, жүзүнөн заарын чачыраткан жеңеси туруптур. Сизге эмне болду, жеңе? Деди таңгала. Бала кезинде эмне десе, балалыгы менен капа болуп, кийин жазылып калчу. Эми чоң жигит болсо деле баштагы адатын карматып, заңкылдай береби? Башка бирөөгө ачуусу келип жатса керек деген кыялда башын кайра жастыкка коюп жата берди. Туруп кетейин десе, жеңеси чыгып кетер эмес. Турбайсыңбы? Күн шашки болсо деле уктап жатасың. Чыгып турбайсызбы, кийинип алайын, деди ыңгайсыздана. Бу чоңоюп калган турбайбы көрсө? Эмне эле тоготпостон болуп сүйлөбөйт десе, сен чоң окууну бүтүп келчү болсоң укмуш болмок экенсиң, Окуганы бир лицей. Бул бачым, тигил торпокторду энеси менен айдап барып кезүүгө кошуп кел. Сен турганда кезүү баккандар кетип калышпасын. Эгерде кетчү болсо өзүң жеткиресиң, уктуңбу? Бир топ сөздөрдү быдылдатып айтып салып, жеңеси терс бурула бөлмөдөн чыгып кетти. Жеңем баягы адатын дагы деле калтырбаптыр да. Бул жерде жүрө берсем, жемеден башым бошобойт. Анын үстүнө тезирээк иштегени кетпесем болбойт окшойт. Бир чети агама да жардам болот. Бечара агам жетишпестик аз келгенсип, жеңемдин мүнөзүнөн дагы чаштара кара баштаптыр. Азиздин жеңесине ичи иренжи, кыжаалаттуу ойлорго аралашып, кийимдерин кие сала сыртка чыкты. Күн шашке болмок турсун, эми гана таң атыптыр. Агасы көрүнбөйт. Жумушуна кеткен сыягы. Бетин арыктагы сууга жууп, чөнтөгүндөгү бет арчы менен сүрттү да, жеңесинин тапшырмасын аткармакка малкана тарапка басты. Жиптерин чечип, малдын мүйүзүнөн байлап, торпоктору менен 2 уйду жолго карай айдап жөнөдү. Ар үйдүн кошуналары өш деген үндөрү чыгып, уйлар мөөрөп, койлор маарап, эми гана кезүүгө айдап жатышкан экен. Ал кородон малды айдап чыга бергенде, кошунасы Сейит дагы кезүүгө малын айдап баратыптыр. Саламатсыңбы досум? Качан келдиң? Бүттүңбү? Ооба, кечинде эле келгем. Эми эмне кыласың? Үйдө жүрө бересиңби? Азиз Сейиттин эмне айтайын дегенин билди. Бала кезде жүрө берет экенсиң. Кайда барарыңды билбей. Эми болбойт го. Орусияга кетсемби деп турам, деди досуна иштеги сырын айтып. Ал Азиздин абалын жакшы билет. Ата-энеси өскөн баланы жеңеси буга чейин каалагандай кордоду го. Экөө 1-класстан бирге окушуп, моюндашып чоңоюшуп, чогуу өсүшкөн. Сейит мектепти бүтүп, институтка тапшырган. 1-курста сырттан окуйт. Аны карап туруп, жогорку окуу жайына окуй албаганына кейи кетти. Ошентсе да бир тууганы бар экен. Анын жардамы менен кичине болсо да адистик алып алды. Баса, Азиз, менин агам менен сүйлөшөйүнбү? Эмнени? Азиз ага суроо узатты. Бир топ жылдан бери Кореяда каттайт. Машина алып келип сатат.
иши жүрүп кетти. Бизди ушул жумушу менен багып атпайбы? Мен эмне кылам? Азиз таң калды. Агам боорукер эмеспи. Сага үйрөтөт. Үйрөнгөнчө жанында жүрөсүң. Жалгыз кыйын экен. Спортсмен балдардан алып алсамбы деп жаткан. А сен мектептен тартып спорт менен машыгасың. Балким көнөр. Бара-бара акчалуу да болосуң. Анан сен дагы машина менен бизнес кыласың. Сейиттин сөзүнө ойлонуп калды. Экөө малын кезүүгө кошуп кайра кайтышты. Жанымда чака тыйыным болбосо, мунун агасына эмне деп кошулам? Өзүнүн суроосуна өзү жооп таба албады. Сейит агасы менен сүйлөшүүгө үйүнө кирип кетти. Азиз дагы ишкери карай басты. Жеңесинин сүйлөнгөн үнүн угуп, көңүлү дагы ренжий түштү. Агасы кечинде жумуштан келгенче бала күнүндөй жеңесинин айтканын аткарып, күн кечиртти. Ушул күндүн өтүшү ал үчүн кылымга созулгандай болду. Агасы иштен келгенде Сейиттин сунушун айтты эле, ал унчукпай ойлонуп калды. Аңгыча досу агасы чакырып жатканын билдирди. Мен азыр келем деди да Сейит менен кошо алардыкына басты. Агасы машинесинин жанында туруптур. Кел Азиз, окууңду бүтүп келген турбайсыңбы? О, азамат жигит болуп турсуң. Боюң да өсүп кетиптир. Иштей турган кезге келипсиң да. Мага Сейит айтты. Мен макул көрдүм. Сейит менен кошо чоңоюп, инимдей эле болуп калгансың. Жолуң, ичкен жегениң менден болсун. Бирок жигиттин капчыгында дайыма акча жүргөнү жакшы. Агаңа айт, бир аз каражат таап берсин. 1 айдан ашыгыраак убакыттан кийин Кореяга учабыз. Документтериңди даярдайлы. Сейит аны көндүрүп койгон окшойт. Азиздин пикирин укпай туруп эле дароо макул боло койгонуна бир чети сүйүндү. Агасы тобокел кылып, Азизди кошунасына кошуп берүүнү чечти. Аялынын кыжылдаганына көнбөй малын сатып, инисинин колуна карматты. Этият бол, колумдан келгени ушул болду садагасы. Улан менин досум. Жаман бала эмес. Ичинебизден бир көздүк билесиң. Бирөөлөргө көп ирет жардамы тийген. Мен ага ишенем, деп сүйлөп жатып, агасы инисин бооруна кыса, көпкө чейин кучагынан бошотпой турду. Азиз улан менен 2-3 ирет Кореяга келип кетти. Өзү айткандай каражатты толугу менен өзү көтөрүп жүрдү. Пайдасы азырактан болсо да колуна карматчу. 3-чү ирет барганында Азиз уланга ыраазычылыгын билдирип, Сеулда калып иштөөнү туура көрдү. Бул жерде бешенесине жазылганын көрмөк болду. Балким иши жүрүшүп кетер. Бул өлкөдө да чек арадан киргендин баары эле тайраңдап жүрө бербейт окшойт. Өлкөнүн өзүнө таандык мыйзамы бар. Ошондуктан Жанаштын жардамы менен керектүү документтерин жасатып, иш корнушту. Бешенесине жараша бөтөн адамдардын жакшылыгы менен чет жерде иштеп, өзүнүн керектөөсүнө ашырып, бир топ каражат чогултуп койду. Барган күндөн бир туугандары эсинен кетпегендиктен, акыры 5 жыл өткөндөн кийин агасына барып келди. Баягы турмушу, жеңеси өзгөрбөптүр. Бирок Азизди көрүп, мурдагыдай мамиле кылган жок. Бизди унутту дедиң беле, деп эле койду. Агасынын кубанычын айтпа. Бир коюн союп, коңшу колоңду чакырып, Азиздин келгенин сүйүнчүлөдү. 2 апта туруп, агасын базарга ээрчитип барып, 7 орунду жеңил унаа сатып берди. Ага, жашыңыз 50-гө жакындап калды. Ушул машина менин сизге белегим болсун. Муну менен үй бүлөңүздү багып алыңыз. Азизим, сен мени ойлобой өзүңдү ойлосоң болмок. Чоңойдуң, үйлөнүшүң, үй жай кылышың керек. Жоош момун агасы эчкирип ыйлап жиберчүдөй араң сүйлөдү. Анын бошонуп турганын байкаган иниси сыртынан күлүмсүрөп, көңүлүн көтөрүүгө аракеттенди. Ага, сиздин үй бүлөңүз бар. Жеңемдин мүнөзү дагы жетишпестиктин айынан. Мен түшүнөм. Алыста жүрүп, ар кандай адамдарды көрүп, турмушка дагы көзүм жетти. Буюрса менин дагы өз үйүм, келинчегим болот. Бир күнү келем, дагы иштеп турайын. Чоң тамсалам, анан кыргыздын кызынан кулукту алам. Айтканыңдай болсун. Бөтөн элде кантип жүрөт? Деги аман бекен? Эч жери оорубадыбы деп кабатыр болуп жүргөм. Турпатыңа карап көңүлүм ток болуп калды. Акыры бир күнү келесиң да. Ийгиликтин эрте кечи жок. Аман болсоң болгону. Эртеси Азиз эжелери Айым жана Канымга барып, белек бекчегин берип, учурашып, анан кийинки күнү Сеулга жөнөп кетти. Азиздин уйкусу качты. Көдөнүндө кусалык орноп калды. Инисин кыя албай коштошуп турган агасы учурашып алып, кучагынан чыгаргысы келбей, сагынычтан буркурап ыйлаган эжелери Айым менен Каным, бир туугандарынын балдары көз алдына келип туруп алды. Кетип калгысы келди. Топтогон каражаты бар. Ал үйгө, үйлөнүшүнө дагы, башкасына дагы жетет. Бирок ал жакка барып эмне кылат? Бир жумуш жасаш керек эмеспи? Ал үчүн дагы каражат жетишсиз. Бир аз иштей турайын деген максаты бар. Жашы дагы өтүп баратат. Агасы айткандай үй бүлө күтүү керек.
ошентип мурда көрбөгөн Кореяда иштеп калды.